Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздерден келген суроолор боюнча биз кооперация сабагын өтүп жатабыз. Жана бүгүнкү биздин тема кооператив сатып берген батир кимге менчик укугу, кимге катталуусу керек деген суроо туулат. Бизде Кыргызстандын негизги мыйзам кооперативдер жөнүндө мыйзам, ошондой эле граждандык кодексте атайын беренелер бар. Ошонун негизинде кооперативдин мүчөсүнө сатып берип аткан батир кооперативдин менчигинде болуш керек да. Эгерде кооператив ошол сатып берип аткан батирди ошол кооперативдин мүчөсүнө каттай турган болсо, анда бул мыйзамды бузганга барабар болуп калат да. Ошондуктан негизги принцип мына ушуда турат. Маселен, биздин БСТ Элет кооперативинде 171 мүчө батир сатып алган. Алардын бардыгына 120 айга 10 жылга график түзүлүп берилген. 120 ай график менен берген, бирок ошолордун арасында 12 мүчө толугу менен, ушул 3 жылдын арасында толугу менен батирлеринин кооператив кошкон пайлык төлөмдөрдөн кутулгандагы аларга менчик укугу өтүп кетти да. Маселен, бүгүнкү күнү бул кооперативдин мүчөлөрүнө ушул Кыргызстандын мыйзамдарынын негизинде, граждандык кодекстин беренелеринин негизинде мына ушул принцип менен үй менчикке өткөн. Эгерде кооператив ушул 171 квартираны башка мүчөлөргө эле каттап койгон болсо менчик укугун, анда бул мыйзам бузууга барабар жана бул кооперациянын принцибине жатпайт. Мына ошол себептүү ар дайым мыйзамга ылайык кооперативге сатып алган квартира кооператив аркылуу мүчөлөр толугу менен пайлык төлөмүн төлөп бүтмөйүнчө кооперативдин менчигинде болушу зарыл.